Саки көчмөн эл болгон. Перстердин жазуусунда Саки деп билет. Байыркы гректердин жазуусунда Геродот жазган боюнча Скиф деп билет. Бул деген орусча айтканда могильниктер. Биздин Кыргызстанда Түп районунда, ушул Фрунзе айылынын жанында бар. Анан кийин Кыргызстанда Фирган долинасында бар. Ош областында. Бул кургандар түштүктөн күндүккө карай жайгашкан, катар менен жайгашкан могильниктер. Жерде көбүнчөсү баягы сакилардын башчылары, сарилар, военный начальниктери коюлган могильниктер, жөн эле кургандар эмес, могильниктер. Байкасаңар, 20-кылымда ушу могильниктер казылган. Бул изилдөө жүргүзүлгөн. Археологдор изилдеген. Булар индо-иранский тилде сүйлөшкөн кочевой племе болчу. Бул мамлекет түзүлүшү жок болчу. Кочевой племе. Бүгүнкү Тувадан Украинага чейин ушундай территорияны бүт сакилар жашап өткөн. Биздин Средний Азияда болсо, Тиграхауда, анан кийин Хамаварга деген сакилар жашап өткөн. Именно биздин көл иренинде Тиграхаудалар жашап өткөн. Семиречье менен Кыргызстанда. Ушу могильниктер мына 3 катар турат. Биякта 6, 9, ортодо 3 могильниктер. Жерге көбүнчөсү туристтер токтоп кызыгат. Бул өзүнө тарыхта көп маалыматты камтыйт. Келечек муундарга бул билиш керек. Бул эмне кургандар болгон. Буну окуп чет мамлекеттен келген туристтер токтоп карашат. Эми могильник десе ойлошот, көп кишини бир эле кишини коюлганда, анан тарыхта жазылганда берди деген, анын деген жана оокаты менен эми ошол кезде ошо түшүнүк ошондой болгондо алардын минген атын алтындан жасалган буюмдары менен кошо коюлганда, анан кийин ошол кургандын баарын изилдеп алып кетилген, жерде эчтеке жок азырчы. Азырга чейин маалымат жок ушулардан чыгарылган буюм эмне табылган, кандай буюмдар табылган жазылган эмес да. Бирок картада анан кийин тарыхта жазылган именно могильниктер, сакиларга таандык могильниктер. 8-1 кылымда бизге чейин доорда. Ошол убакытты камтыйт да бул могильниктер. Азыркы тапта турган жерибиз ушу кургандар деп айтылат. Бул мамлекет тарабынан турада регистрация болгон. Бул корук жер. Бул жерге билбестен көп кишилер келип турушат. Металлоискательдер менен раскопка иштери жүргүзүү, бир буюмдарды табуу иштерин аракет кылышып, биз ушуну байкап, ушул жерди коргоп, анткени тарыхы жок эл болуп өтөт. Бул тарых келечек. Тарыхтан көп нерсе алсак болот да. Ошондуктан биз ушуну коруп, карап, камын көрүп, келген элдерге эскертүү иштери жүргүзүп, биякта казуу иштери болбойт деп эскертип, өзү жолуна салып жиберебиз да. Сиздерде келип, ушул айылыбызга келип, ушул кургандарды көбүрөөк элге билгизип, эл билсе, журт билсе, өлкө өзөнүгө туристтер келсин,